Энергияны үнөмдөө туруктуу келечекке кадам. Акыркы жылдары дүйнөдө климаттын өзгөрүшү жана глобалдык ысышы байкалууда. Орточо жылдык температуранын жогорулашы мөңкүлөрдүн тез эришине алып келип, алар дарыялардын негизги суу булагы болуп эсептелет. Бул көрүнүш дарыяларга түшкөн суунун көлөмүн азайтып, суу ресурстарынын тартыштыгын жаратууда. Борбордук Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да суунун азайышы өзгөчө байкалууда. Бул биздин өлкө үчүн абдан маанилүү, анткени Кыргызстандагы электр энергиясынын 86%дан ашыгы гидроэлектростанцияларында өндүрүлөт. Суунун агымынын азайышы суу сактагычтардагы көлөмдүн кыскарышына алып келип, натыйжада электр энергиясын өндүрүү да төмөндөйт. Бул болсо энергетикалык системада кубаттуулук тартыштыгын жаратат. Көп учурда электр энергиясы үнөмсүз колдонулат. Күндүздө лампалар күйүп турат. Көчөлөр менен тротуарларда кереги жок жерлер жарыктандырылат. Энергияны туура эмес пайдалануу кошумча чыгымдарга, жабдуулардын тез эскиришине жана электр энергиясынын тартыштыгына алып келет. Ар бирибиз энергияны үнөмдөөгө өз салымыбызды кошо алабыз. Керек жок жерде жарыкты өчүрүңүз, энергияны үнөмдөөчү лампаларды колдонуңуз жана техниканы рационалдуу пайдаланыңыз. Энергияны үнөмдөө туруктуу келечекке кадам.